Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Кыргыз-казак чек арасы ушул аптада расмий ачылат. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы маалымдады. Анда айтылгандай, Евразия экономикалык комиссиясы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүүсүн шарттаган келишимдерди Казакстандын президенти ратификациялаганы тууралуу электрондук нотаны каттап жарыялоого тийиш. Ал эми нотанын түп нускасы Евразия экономикалык биримдиктин комиссиясынын колуна ушул жумада тиет деп күтүлүүдө. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланышкан келишимдерди жактырган мыйзамга Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 4 августта кол койгон. Башка жаңылыктардан Ак жол көзөмөл өткөрүү жайында казак жараны башка адамдын паспорту менен кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, чек арачылар тарабынан 1987 жылы туулган Казакстандын жараны кармалган. Ал кыргыз жаранына таандык паспорт менен Казакстанга өтүүгө аракет кылган. Учурда тиешелүү документтер толтурулуп, кармалган адам укук коргоо кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча акыркы бир жылда Кыргызстан аракты импорттоону 1,6 эсеге азайтты. Жыл башынан берки 5 айда сырттан алынып келинген арактын көлөмү 160,2 миң литр болсо, былтыр ушул эле мезгилде 261 миң литр болгон. Ошондой эле бир жыл ичинде Кыргызстанга сырттан ташылып келинген тамекинин көлөмү 1,5 эсеге азайган. Үстүздөгү жылдын январь-май айларынын ичинде Кыргызстанга чет мамлекеттерден 2 миллиард 638 миң дана тамеки ташылып келинген. Өткөн жылы бул көрсөткүч 4 миллиард 149 миллион дана болчу. Быйылкы жарым жылда Кыргызстан чет мамлекеттерге 201 миллион дана тамеки экспорттаган. Күйүүчү май өлкөнүн бардык аймактарында 7 сомго кымбаттады. Мунай сатуучулар ассоциациясынан билдиришкендей, бензин наркынын көтөрүлүшү акциздик салыктын кымбатташына байланыштуу. Талдоочулар акциз салыгы кымбаттаганда да 1,5-2 сомго чейин көтөрүлүшү керек болчу дешүүдө. Бирок мунайдын баасы 44 сом 50 тыйынды чапчыды. Экономикалык серепчилер жасалма жол менен баа өсүп жатканын белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Өлкөдө 2 ай аралыгында күйүүчү майдын баасы акырындык менен көтөрүлүп отуруп 7 сомго кымбаттады. Мунай сатуучулар ассоциациясынан билдиришкендей, баалардын көтөрүлүшү ички жана сырткы факторлорго байланыштуу. Тышкы фактор боюнча бул Россиядагы заводдордон чыккан жүн баалары өскөн, майда июнда 15-20%. Ички факторлор болсо, акциз салыгы 3 миңден 5 миң тоннага чейин жогорулаган, анан мындан сырткары АКШ доллары курсу өсүп атат. Анткени биз Россиядагы мунайды долларга сатып алабыз, ошондуктан ошол курстун өсүшү да терс таасирин берип атат. Өкмөт бензиндин акциздик салыгын тоннасына 5 миң сомго чейин жогорулатты. Ага ылайык күйүүчү май 1,5 сом, эң көп дегенде 2 сомго кымбатташы керек эле. Тилекке каршы андан 3 эсеге көтөрүлдү. Талдоочулар муну жасалма жол деп балашууда. Ошол ашыкча сумма кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Мына ушул суроо да. Анын үстүнө бизде мамлекеттик органды эч ким тоготпой калган. Себеп дегенде ким ташып алып келген нефтетрейдерлер өз билген баасын сүйлөшүп алып коюп, элдин колун кайрып атышат. Кандай баа менен келди, эмне болуп атат, бу керекпи, керек эмеспи деп антимонополный комитеттагы тигилер менен ич-чара сүйлөшүп алып, алардын сунуш кылган баасын балп этирип бекитип берип коюп атат да. Ошонун эсебинен элди биз кыйнап атабыз. Кыйынчылык болуп атат. Көп эле айырма бар. Мисалы, мурда 38 сом 50 тыйындан алсак, азыр 44 сом 6 сом разница бар. Элге кыйын да, бензин тез эле кымбаттап атат. Бираз да түшүп калат. Бираз да көтөрүлүп бензин кымбаттап атат. Элге кыйынчылыктар бар. Айла жогола күйүп жүрөбүз. Ушул тапта дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө бензиндин наркы төмөн, ага карабастан Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баа жогорулап жатат. Бул өлкөнүн ички байлыгын туура пайдалана албагандык дейт Эркин Абдыразаков. Нефти газ Кочкор Атадагы абдан эле жакшы иштеген, пайда тапкан ишкана болчу. Ушуну таптакыр жакшы иштете албай койдук. Бул жеке колго берип жиберип, өлкөнүн түндүгүндө Чалдыбарда турат. Мына Жунда деле жакшы эле иштеп аткансыйт. Ошолорду толук кандуу пайдаланып, мурунку кытайлыктардын айтканы боюнча бизге толугу менен Кыргызстанды күйүүчү майлоочу май менен камсыз кылып беребиз деп айткан болчу. Ал эч кандай болгон жок. Экинчиси, Газпром толугу менен монополист болуп алды. Булар өзүнүн милдетин аткарган жок.
Күйүүчү майдын баасы мындан ары арзандашы же кымбатташы боюнча азырынча белгисиз. Нефть трейдерлер ассоциациясына бул боюнча маалымат келип түшө элек. Август айына мунай кандай баада келери кийинки аптада белгилүү болорун ассоциациядан билдиришти. Адина Досумбетова, Азам Бузуриков, Ынтымак. Аламөдөн районунда соода күркөлөрүнүн акча каражатын урдаган адам кармалган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, милиция кызматкерлерине 59 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Анда ал 8 август күнү саат 2 чамасында белгисиз адам соода күркөсүнө кирип, кассадагы акчасын уурдап кеткенин айткан. Буга байланыштуу иликтөө иштери жүрүп, кылмышка шектүү катары 38 жаштагы жаран кармалган. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Сокулук районунда жергиликтүү тургун баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу бүгүн баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Маловодная айылында Toyota үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унааны кароо учурунда 39 жаштагы жарандын баштыгынан 900 грамм марихуана табылган. Учурда бул факты боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата өлкөдөгү башкы чөйчөктөгү суунун көлөмү 11,8 миллиард куб метрге жетти. Бул жыл башындагы көрсөткүчтөн 32%га көп. 2015 жылдын 8 январында суу сактагычта 9,3 миллиард куб метр суу бар болчу. Өткөн жылы ушул күнү Токтогул суу сактагычында 11 миллиард 646 миллион куб метр суу бар болгон. Учурда суу сактагычка агып кирген суу секундасына 781 куб метр, агып чыккан суу 391 куб метрди түзүүдө. Бул акыркы сааттарга алынган жаңылыктар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн Кежи сайтына чакырам. Өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк жаңылыктар менен биз сиздерди саат сайын кабардар кылып турмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар.